Иран 16-июнь күнү Тель-Авив жана Хайфага карата ракеталык чабуулдарда өзүнүн жаңы гиперүндүү ракеталарын колдонду. Ирандын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча ракеталар Израилдин абадан коргонуу системаларын айланып өтүп, бутага байкалбай жеткен жана аларды аныктоо мүмкүн болгон эмес. Мындай абал Израилдин темир куполунун аброюна шек келтирди. Израиль өзү да ирандык ракеталардын бул ийгилигин моюнга алып, Ирандын аймагынан учурулган көп сандаган баллистикалык ракеталардын бир бөлүгүн токтото албагандыгын билдирди. Ошону менен катары Израилдин 12 телеканалынын маалыматы боюнча, ирандык ракеталарды тосуу үчүн америкалык Заат ракетага каршы комплекс колдонулган. Ирандын ракеталык соккулары Тель-Авив шаарынын калкынын көпчүлүгүн бомбадан коргонуучу жайларда болууга аргасыз кылды. Авиациялык соккулар электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашына жана күйүүчү май менен камсыздоодо көйгөйлөрдү жаратты. Ислам революциясынын сакчылар корпусу мындай ракеталарды Израилге каршы кийинки соккуларда да күчөтүүнү көздөйт. Алардын максаты душмандын согуштук аракеттерди жүргүзүүсүн татаалдаштыруу. Иран келечектеги чабуулдарда дагы да күчтүү жана аеосуз болоорун баса белгилөөдө. Ал эми Ирандын аскерий өкүлү полковник Реза Саят Иран мамлекеттик телеканалынын эфиринде Израилдин жарандарына расмий эскертүү берип, аларды стратегиялык объекттерге жакын аймактарды таштап кетүүгө үндөдү. Анын айтымында ирандык күчтөр Израилдин аскерий борборлоруна, штаб-квартирасына жана башка маанилүү объектилерге сокку урууну пландаштырууда. Саят Израилдин бардык маанилүү жерлери тууралуу Ирандын толук маалыматка ээ экенин айтып, жер астындагы баш калкалоочу жайлардын да коопсуздукка кепилдик бере албастыгын эскертти.